Мессенджерлерде барлашасызбы? Албетте. Башка тармактарга чалуу керекпи? Оп-оңой. ОТВ менен сүйүктүү телеканалдарды канча кааласаңыз көрүү. О кино менен миңдеген фильмдер. О Safe Kids менен балдарга кам көрүү. Бар үчүн чексиздик сенин эркиндигиң. Ири хазина О. Бар үчүн чексиздик. Толук маалыматты 560 0505 000 560 телефону жана O-Чекит.kg сайтында. Игердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган. Ишиңиз илгери болсун. Илгерилетмек бизден болсун. Жарнама үчүн 0551 20 10 00. Адам үчүн эң кыйыны күн сайын адам болуу. Чыңгыз Айтматов. Адам үчүн эң кыйыны күн сайын адам болуу дейт ардактуу угармандар. Жашоо бул жөн эле жашоо өтүү эмес, жашоо бул таануу, аң сезимди өстүрүү, жарыкты өзүңдөн ачуу, ал жарыкты элге, ааламга, табиятка чачуу жана азыктандыруу эмеспи? Марал радиосу дагы жарыгын чачып ар бир угарманына пайдалуу болгусу келет. Кутман таң каалайбыз барыңыздарга, кызматыңыздарда мен Назгүл Аппанова. Ал эми ардактуу угармандар, кечээ дагы жакшы эле эскертип өттүк элек. Бүгүн уланууда ошол жакшы саамалыгыбыз саат 8 болду. Демек, көптөр күтүп калган радио тренинг башталат ардактуу угармандар. Сиздердин баарыңыздарды катарыбызга жакыныраак чакырабыз. Телефон номерларыбызды дагы жаттап алып даярданып туруңуздар. 0312 68 06 06 0709 68 06 06. Дал ушул сандар аркылуу бүгүнкү биздин тренерибизге суроолоруңуздарды берсеңиздер болот. Адамдык жеке өзүн өнүктүрүү боюнча эл аралык коуч бизде бүгүн Максат Муктаров дагы конокто. Саламатсызбы, Максат мырза? Саламатчылык. Кандай келип алдыңыз? Мантаңыз менен аябай жакшы. Ошондой эле Максат мырза дагы жалгыз эмес, жанында ар дайым жандап жүргөн лайф коуч менеджери бар, ал Чыңгыз Жапаров. Чыңгыз, саламатсызбы? Саламатсызбы, кутман таңыңыз менен. Кутман таң. Эми угармандарыбызга колдон келишинче пайдалуу болуңуздар. Бүгүн дагы жакшы нерселерди айтып берет деген терең ишеничтемин. Буйрсаңыз. Микрофонду сиздерге узатайын дагы, анан ардактуу угармандарга дагы бир жолу номерларды эскертип өтөйүн. 709 68 06 06 бул WhatsApp номерубуз. 0312 68 06 06. Ушул сандарды унутуп калбасаңыздар эле болду. Микрофон сизде. Кутман таң. Кутман таңыңыздар менен бүгүн ушул ийгилик деген эмне, ийгиликтүү адамдар мыкты билген нерселер жөнүндө кеп кылабыз. Анда эмесе Максат мырза, сиз үчүн ийгилик эмне? Ийгилик бул көп элдин мындай канчалаган адамдар ийгилик жөнүндө көп айтышат. Мындай эч кандай ийгиликти аныктамаста ар ким ар түрдүү айтышат да. Анан бир нерсе мага жагат, ошол бир аныктаманы мен аябай баалайм. Ийгилик деген адам алдын ала билип эмне каалаганын, бул өзүнүн каалаган нерсесин билип, ошол жака бараткан киши ийгиликтүү киши деп ойлойбуз. Ал деген сөз адам баласы биринчиден тандап алыш керек каяка барарынчы. Ошону баягы predetermined дейт да, баягы алдын ала аныктап алган максатына карай кеткен киши ийгиликтүү. Максатына жеткенден кийин болобу же? Жок, максатына баратканда эле уже ийгиликтүү. Максатын таап, ошол жакка карап, бүт эмесин ошол жакка карап коротуп, ошол жакка бараткан киши ийгиликтүү деп эсептейт. Ийгиликтүү жеткен деген мисалы акчалай караганда бул эме жок да, чексиз жок, чеги жок да. Ошон үчүн мисалы азыр эң бай киши 150 миллиард доллар болсо, ал дагы эле кетип атат да. Түшүнүңүз, ошон үчүн ийгиликтүү субъектив болгон үчүн мисалы бир киши өзүнө жаккан нерсеси, мисалы мугалим болсо, мен ушундай эң мыкты мугалим болом деп, же мектепте эме кылам деп, же бир апа дагы ийгиликтүү да. Анткени баласыны кечинде 4 баласы болсо, аны убагында жаткырганы бул уже ийгиликтүү болот да, мисалычы. Бул кичине нерселерди атап, мисалы эң чоң максаты болсо, тапса, аны таап ошого карай баргатканда ийгилик болот. Анткени балким 60 жашында жетмек да агачы. Демек, максатын тагы аныктап алып, ошол жакка багыт алып бараткандын өзү ийгилик. Ийгилик, ооба. Байкасаңыз, мисалы бир максат таап, ошону тапканыңыз эле ийгиликтүү болот. Анткени мисалы менде да ошондой болгон, биринчи максатымды тапканда, чоң максатымды, анан азыр тренинг кылып атабыз го WhatsApp'тан. Ошол жакта дагы бир жакында эле өзүмдүн чоң максатымды тапкандан кийин тура албай калдым дейт да, уже аябай мындай кубанып дегендейчи.
Мына ушул ийгиликтүү адамдар жалпысынан инкамын деп коет го. Жалпысынан ийгиликтүү адамдарды ийгиликтүү кылган нерселер деп мындай тизмектеп айтсак болобу кээ бир нерселерди. Мисалы сабырдуулук, мисалы баардык максатына койгондор кандай тоскоолдуктар чыгат да. Ошол тоскоолдуктар чыкканда сабырдуулук менен ошонун максатына кетип атканын байкап атат да. Максатын аныктады, анан кетип атат. Ошол сабырдуулук жалпы ийгиликтүү адамдардагы бир сапат деген сыяктуу. Биринчи баштап мындай ийгиликтүү дегенде айттык го, субъективдүү дедик, мындай ар кимдин көз карашы ар түрдүү. Биринчи эмени таап алсак, мисалы айттык го, максат деп. Көп кишилердин максаты болбошу мүмкүн да. Максатым бар дейт, үй алам, машина алам же бир финансылык бир сумма коет. Бирок ал өзүнүн каалаган болбой калышы мүмкүн да. Көбүнчө ошону коет дагы, анткени эгер адам ошол сумманы аябай чынында эле аябай каалаганда, ал жака кеткен оңой. Азыр бизде көбүнчө акча иштеп атам, акча топтоп атам деп атпайбы? Бул деген сөз баягы ошол акчаны эмнеге коротот, эмне каалайт, ошондой өзүнүн мындай чыныгы эмесин таба элек да, ошого эгер таппасаңыз, анда сиз айланып жүрө бересиз да. Ошон үчүн биринчи максатты табыш керек. Ал максатты кантип табып, анын өзүнүн мындай ойлонуп табыш керек. Бул өзүнчө бир чоң жумуш да, жумуш. Анткени ойлойбуз да, биз мисалы максатым бар да, мындай өзүңүздөн сураңыздар, чын эле ошол максат сиздикиби? Сиз бир максатты тапсаңыз, ошол максатты ойлогонуңузда, ошол жака караганыңызда, сиздин ичиңизден жылуу мындай аябай мындай кубаныч, бакыт келет. Эгер мисалы азыр 1 миллион табышым керек деп туруп, анан мындай ичиңизде анчалык сезим болбой жатса, значит ал сиздин чыныгы максатыңыз болбошу мүмкүн. Башка эмнени жактырасыз мисалы, ошол максат. Анан сиз айттыңыз мындай сабырдуулук, көбүнчө тренингдер айтат, артынан туруш керек, катуу иштеш керек, мындай депчи. Эгер сиз чынында эле мындай кыйналып атсаңыз, ошол максатка жетем, анан мындай ошол максатты ойлогондо эле жиниңиз келип, настроениңиз түшүп, ошону кылышым керек эле, кыла албай атам десеңиз, значит ал сиздин айласыздыктан кылып аткандай. Ал сиздин максатыңыз болбошу мүмкүн. Эгер сиз максатыңызды тапсаңыз, мисалы, менин максатым дүйнөлүк коуч болуу, мен мисалы бир максатым ошондой. Мен дүйнөлүк коуч деп ошону ойлогонумда, мен ичимден аябай жакшы, кубанычтуу эме келет да. Ошондо мен кыйналганым деле кереги жок, өзүмө дисциплина кылганым деле кереги жок. Анткени мисалы айтат го, Стив Джобс же башка бир ийгиликтүү кишилер, Илон Маск айтат да, булар аябай катуу иштеген, мисалы 16 сааттан иштеп атат, мындай кылып атат деп атпайбы? Менин да убагында 16 сааттан иштеген убакыт эмелер болгон. Ал кишилер 16 сааттан иштегенде биз караганда кыйналып аткандай болот да. Чынында эле ал кишилер кыйналбайт, анткени анын сүйгөн нерсеси болсо, мисалы сиз эмне кыласыз, кинону аябай жакшы көрсөңүз, сериал жакшы көрсөңүз, бир YouTube'дан карай, сериал бүтүшү менен дагы кийинкисин көрөсүз, карасаңыз 10 саат көрүп коесуз, туурабы? Бул деген сөз эмне? Сиз аны жактыра, сизге кыйынчылык да болгон жок. Ошол сыяктуу сиз жаккан нерсеңизди тапсаңыз, кыйынчылык болбойт, анда дисциплинанын кереги жок калат. Мен айтышат да, сен Максат байке, сиз аябай дисциплиналысыз, аябай дайыма окуйсуз, коучинг жөнүндө угасыз, көрөсүз дейт. Мен аны кыйналып атайын, дисциплина кылып, эртең менен туруп андай кылбайм. Мен мага жагат, мен көрө берем. Мага мындай эме болот да, мисалы бирөөсү комуз черткен жакшы көрөт, туурабы? Же бир эме кылган жакшы көрөт. Ал айтат да, мисалы мен ушунча жыл практика кылдым депчи. Тренировка кылдым дейт, бирок ага кыйынчылык болгон эмес да. Ошол эле баягы дүйнө чемпиондору бар, ошол эле эмелер бар. Ошого сиздер эгер максатыңыздар, чыныгы максатыңыздар тапсаңыздар, ичиңиздеги максатың, чоң максатыңызды тапсаңыздар, сизге ал жолдо кетиш кыйын болбойт, мындай кыйынга учурабайт да. Сырттан караган кишиге кыйын, анткени анын максаты ал эмес. Ошол учурда Илон Маскка сурашат го, сиз жумасына 100 сааттан ашык иштейт экенсиз, мындан тажабайсызбы же башка деп сураганда айтат го, мен иштеген жокмун дейт да. Туура айтасыз. Анткени ал кызыккан нерсесин карагандай жасап аткандыктан ал ырахат алып атат да. Анданчы ал киши аябай мисалы деле билбейт. Менде 9-дан 6-га чейин, 8-ден 5-ге чейин деген түшүнүк жок дейт да. Менде көзүмдү ачкандан анан көзүмдү жумганга чейинки деген түшүнүк бар дейт да. Өзүнүн мындайча кылып аткан жумуштарында, иштериндечи, максатына кетип аткан жолдо алектенип аткан нерселер. Анан ошол жерде бир нерсе бар да, максат дегенде биз баягы биринчи эң чоң максатыбызды таап алыш керек да. Ийгиликтүү кишилер биринчи эң чоң максатын таап алган. Эң чоң максаты Илон Масктын Марсты куруу, мындай айтканда Марстын президенти да, мынтип айталы, мындай. Марска барганда эми бүт баарыбыз Марска көчүп барсак, ал ошол киши бизге виза берет да, ошол киши бизге мисалы ракетасына коюп алып барат. Айка барганда ошол кишиден виза алабыз. Бул ошонун эң чоң максаты. Жанагы Tesla чыгарды, дагы башка бир проекттер бар, Neuralink ошондой бир проекттери бар.
алар мындай бизче айтканда шабашкасы да. Бирок ошол баягы жолдо кетип барып шабашка кылайын, бир аз акча таап коеюн деп кылган нерсеси дүйнөдөгү биз үчүн аябай чоң эле нерсе болот да. Ал баягы максаты чоң болгон үчүн. Ошого сиздер ичиңизден болот болбойт эмес, жөн эле чынында эле эң чоң максатыңызды таап алышыңыз керек. Экинчиси ошону тапкандан кийин ошого барган оңой дедик, эгер өзүңүздүкү болсо. Анан сиз айткан азыркы эме мисалы өзгөчөлүктөр болот да. Өзгөчө көбүнчө ойлойт адамдар, мен кантип барам деп туруп анан ошо техникаларын жазат да. Мындай кылышым керек, эртең менен турушум керек, мындай кылышым керек депчи. Жок, сиз эрте туруп анан ийгиликтүү болбойсуз. Сиз биринчи максатыңызды тапкандан кийин анан автоматически эрте турасыз. Элон Маск атайын мен эрте турам, анан максатымды табам эмес, ал тапканда анан өзү тургузат да максатычы. Кыялы ошончо эрте менен туруп ага кыйын эмес. Кыйын эмес, ага анткени карасаңыздар, мисалы сиз бир нерсени жактырсаңыз, мисалы эртең мисалы жаш жигит свиданияга барат, эрте менен мисалы 7-де барат десе, ал эрте менен турабы, турбайбы? Ал уктабайт го да. Уктабайт, мисалы. Бул көрдүңүз эмоция да, бул ошондой нерсе. Сиз эгер чоң максатыңыз, чынында өзүңүздүн максатыңыз, баягы элдин максаты эмес, бул жерде мындай караш керек да, даже дүйнөдөгү элдер азыр биз акчаны эме кылып атабыз, максат кылып атабыз, туурабы? Анан эгер акчаны максат кылсак, бүт баары ошондой акчалуу болмок эле. Анткени ар бир адамдын ичинде акча деген эме болбошу мүмкүн да. Анан акчаны түшүнүш кыйын. Анткени мен мисалы коуч болом десем, мисалы коучинг болууга мисалы 10 миллион доллар керек да. Мен ошондой болчумун үчүнчү. А эгер мен 10 миллион доллар тапсам, анан дүйнөлүк коуч болом десем, 10 миллион таппасам, анда коуч болбой калам деп таштап коет го, мисалычы. Ошон үчүн сиз 10 миллион доллар эмес, сиз дүйнөлүк коуч бол, мисалы дүйнөлүк коуч болсом, ошону карайм. Көп учурда мындай дүйнөдө акча менен иштейт да баардык нерсе. Анан мен көп учурда тест кылдым. Акчага такалат деген нерсе жок экен. Сиз эгер бир нерсени кааласаңыз, эгер тагдыр сизге аны акчасыз берсе, анда сиз түзө эле аласыз. Эгер тагдыр сизге акча менен берсе, аябай каалаганыңыз үчүн ошол акча келет сизге. Демек, ийгиликтүү адамдар мыкты билген нерселерден эң алгачкысы эмне каалаганын билет. Эмне каалаганын максатын койгон. Жакшы билет. Бул жанагы define your goal. Наполеон Хилл. Ошо максаты ийгиликтүү туура айттыңыз. Ийгиликтүү кишилердин качествосы мындай да. Аны Наполеон Хилл өзүнүн китебинде айтып кеткен. Ойлон жана бай деген. Ал жерде ойлон деп атат, көрдүңүз? Ойлон дегенде мындай эмес. Планды катуу иште, планда эрте менен тур, анан бай эмес, просто ойлон, анан бай дейт. Анан көп киши айтат, кантип эле ойлонуп эле үйдө жатып эле алма пыш оозума түш деп эме дейт да. Анда мисалы айтайын, эгер алма пыш оозума түш деген нерсе болбойт, эгер сиз аны тапсаңыз. Мисалы жанагы жигит айттым го, эрте менен тур дедим, уктабады деп атпайсызбы? Барды эртең свиданиям бар, анан алма пыш оозума түш деп жатпайт да. Ал не кылат? Уже эртең эмне кийем, кайсы эме кылам, тиги кызым эмнени жакшы көрөт, кантип сүйлөйм, анан таң аткычын репетиция кылып чыгат. Мисалычы, ал алма пыш оозума түш деп жатпайт, анткени ал жерде сезим бар. Сиз эгер максатыңызды тапканда сезим ойгонот. Ойлосоңуздар, Максат Муктаров дүйнөлүк коуч, Германияга барып 30 000 кишинин астында сүйлөп атат. Мен мынтип жатам анда, ошону мындай элестеткенде, эмне каалайм, ошону дүйнөлүк коуч. Андан кийин номерлерди кайталап коеюн, эгер суроолор болсо. 0312 68 06 06, WhatsApp номер 0709 68 06 06. Ушулар аркылуу суроолоруңуздар болсо сурасаңыздар болот. Ошо ийгиликтин сырларын айтып аттык эле, ийгиликтүү кишилердин сырлары. Наполеон Хилл өзүнүн китебинде жазып кеткен. Ошол китепте ойлон жана бай дегенде эки эле нерсе бар да, эки нерсени билип алсаңыздар болду. Жакшы жаттап алсаңыз, оңой эле нерсе, бирок эч ким мындай түшүнбөйт, кылбайт дегенде. Көпчүлүк ого. Ошол эки нерсени жакшы түшүнгөн киши, терең түшүнгөн киши мындай ийгиликтин сырын тапкан болот да. Биринчиси эмне? Англисчесин айтайын. Define your goal. Define your exact goal. Деген сөз сенин максат анык, мындай максатың анык болсун, ачык болсун, айкын болсун. Мисалы, чынында эмне каалайсың, ошону тапкыча чейин ойлоно бериңиздер. Мындай таштап койбоңуздар. Таштап койсоңуздар, жанагындай жолдо калып каласыздар да ар нерсени. Бул китептин жазылуу тарыхында жакшы билет элеңиз, ошол жөнүндө да айта кетсеңиз. Азыр ошо китептин ичиндеги маңызды айтайын, баштап китеп качан жазылган. Китеп ошол Андрей Карнеги деген бир киши болгон, бай киши ошол убакта, ошол 1900 Генри Фордтор менен дос, ошол замандаш. Ошол замандаш, бул 20-кылдын башы болуп калабы ошондой, баштарында болот. Анан Наполеон Хилл журналист болгон болот да. Анан бай кишиден, Андрей Карнегиден мындай интервью алам деп аны менен жолугушуп айтат да. Сизден интервью алайын дедим эле, ошо жашооңуз боюнча, эмелер боюнча десе, ал макул, анда кел, ушул күнү кел дейт. Үйүнө келгенде
айтат да мен азыр бир жака бараттым эле, сен менин үйүмдө калып тур дейт да. 3 күн калып тур, мен 3 күндөн кийин келем дейт. Ал айтат, анда мен 3 күндөн кийин келейин дейт. Наполеон Хилл айтат, жок, сен биякта кал дейт. Анан жок, мен 3 күндөн кийин келсем, ал айтат да, сен менин жөнүндө жазайын деп атасың дейт. Менден интервью алайын деп атасың. Мен жашоомдон интервью алайын десең, сенин мен жөнүндө жакшы билиш үчүн сен менин үйүмдө кал дейт. Анан ошондо байлардын кантип жашаганын билесиң, сезесиң, анан интервью жакшы болот дейт. Анан макул дейт да, калат. 3 күндө калганда ал жерде чоң замок бар. Наполеон Хилл Андрей Карнеги бай кишинин үйүндө калат. 3 күн бою 3 күн калат. Андрей Карнеги башка жумуш менен кетип калат. Кирсе уже ошол машиналар, ошол кызматчылар, канча комнаталуу үй, замок да, мындай айтканда, замок эмне деп коет эле? Кандай? Түшүнүктүү замок, мындай чоң үй да, анан сарай деп. Сарай, чоң. Мындай эменин бай кишинин сарайы. Кызматчылары бар, жаткан жерлерин көрөт, бүт эмелерин көрөт, кандай жашайт, үйүнүн ушундай кооздуктарын көрөт, анан сезим пайда болот да, бай кишини жөнүндө сезим. Анткени эгер ал кедей киши болсо, жөнөкөй киши болсо, байларды түшүнүшүн, алардын үйүндө жашап, алар менен сүйлөшүш керек да. Анан 3 күндөн кийин келет, анан түшүнөт. Анан ошол жерде Андрей Карнеги Наполеон Хиллди 20 жылга ишке алат да, 20 жыл акчасын берем дейт дагы. Ушул жерден токтотуп суроо бар экен, суроону окуп коеюн, Бантадын. Саламатсызбы Максат, мен 40ка чыгайын деп калдым, өзүмдү таба элекмин, маселе эмнеде болушу мүмкүн дейт. Өзүңүз таба элек, бир адам мисалы өзүн таба элек дегенде, биринчи баягы максат эмне жаккан нерсесин табыш үчүн 7 жаштан 14 жашка чейин ал калыптанат. Бирок ал сиздин каалаган нерсеңизди балким ата-энеңиз, балким мугалимдер, балким коом жаап коет. Мисалы сиз, мен дайыма эле ушуну айтам да, парикмахер болгуңуз келсе, чачтарачы, эми ал жакшы престижный эме болбогон үчүн, бирок сизге жагат, бирок ата-энеңиз же коом айтат да, ошондой болмок беле. Барып юрфакты оку дейт да, мисалы, же инфакты оку деп, мисалчы, мына престижный кайсы факультет болсо, ошондон калып калганда сиз азыр анан коркуулар болот, ошону чыгара албайсыз. Мисалы, мен деле мен коуч экенмин дегенден кийин 2 жылдан кирдим да. Мен деле ошондой коркуулар бар. Мындан акча таба алабы, бул жагабы, бул жаңы нерсе, ким ойлоп тапкан? Кыргыздарда бирөө ошол барбы, ошондой нерсе да. Сизде ошондой нерсе болушу мүмкүн. Биринчи ошол нерсеңизди издеп табыңыз, анан коркууңузду жеңиңиз, эл эмне дейт, туугандар эмне дейт деген эмес. Анткени сиз жаккан нерсеңизден ийгиликтүү болосуз да, сүйгөн нерсеңизден. Ошо сиз өзүңүздү издеңиз, суроо бериңиз, эмне каалайсыз, ошолорду жазып чыгыңыз. Анан эмне каалагыңызды табыш үчүн оңой бир техника бар. Бир баракты аласыз, ортосунан сызасыз, экиге бөлөсүз да. Үстүнө сол жагына жазасыз. Мисалы, мен максат болсом, эски максат деп жазасыз, анан оң жагына жаңы максат деп жазасыз. Эски максаттын астына өзүңүздүн атыңызда эски максат биринчи каалабаган нерселериңизди жазасыз. Адам баласы каалабаган нерсесин жакшы билет. Мисалы, мен эмнени жаман көрөм? Мен мисалы эмне болушу мүмкүн? Эртең менен турганды жаман көрөм, туурабы? Элдер мага жаман айтканды жаман көрөм. Же да бир жаман көргөнүңүз сөзсүз билесиз. Сиз билесизби жаман көргөн нерсеңизди? Ооба. Эмнени жаман көрөсүз? Бир нерсеңизди айтыңыз. Мага мен бир нерсе айтканда мага ишенбесе ошол. Мисалы, ишенбесе, жөнөкөй өзүңүз жөнүндө бирдемке барбы? Эмнеңизди жаман көрөсүз? Жок, өзүм жакшы көрөм. Жакшы. Мына, бирөө укпаса жаман көрөт дедиңиз, туурабы? Укпаса эмес. Бир нерсе айтасың да, души мындай берилип, чын дилден айтасың, жакшы нерсе, мындай туура нерсени айтасың да, анан ишеним көрсөтпөгөндө өзүң жалганчыдай сезип, ошого неме кылам да. Сиз жалганчы болгонду жаман көрөт экенсиз, туурабы? Жалганчы эски чыңгыз деп туруп жалганчы деп жазасыз. Жаңы чыңгызга эмне деп жазасыз? Мен жалганчы эмесмин, жалганчы эмес болчу. Элдер айтат. Ал мындай деген сөз да, сиз мисалы башка бирөөнүн сизге таасир берет экен. Ошону каалап айткенсиз, мисалы бирөө жалганчы сизге таасир бербеш керек эле да. Жок, ошону каалайм да мен. Ал мисалы ишенбей койсо деле мен кете берем да, өзүм ишим. Бирок ичиңизде калып калат да. Мен машык аткан адаммын да. Мисалы барбы бир киши бир нерсени жаман көрөт? Мен эмнени жаман көрдүм? Мисалы мындай да. Китеп окубайм дейли, мисалычы. Китеп окуганды жакшы көрбөйсүз, мисалы. Жок, мындай жакпаган нерсе деген китеп окуй албайм дейли, мисалы да. Же кандай дейли? Эмне жакпашы мүмкүн, мисалы? Өзүңүздүн характериңизде эмне жакпаса, ошону сол жака жазасыз да. Анан оң жагына ошонун карама каршысы болот абышына.
Мисалы жалкоомун десе бир киши эски максатка мисалы жалкоолугумду жакпайт да, жалкоомун дейт. Анан ошону жакпаган нерсени, мисалы жаккан нерсени табыш үчүн биринчи жакпаган нерсени сөзсүз табышыңыз керек. Жаккан нерсе, карама каршы. Анан оң жагында жаккан нерселериңизди жазасыз дагы, список кылып жазгандан кийин ошонун карама каршысы болот. Анан баягы кагазды ортосунан жыртасыз, сол жактагы эски максатты аласыз дагы, монтип майдалап жыртып, аны мусорго ырктасыз дагы. Анан сизге жаңы жашоо башталат. Эмне калагыңыз оң жактагына чыгат. Суроо боюнча анан ошол сиз өзүңүздү деп табыңыз, ошол жаккан нерселерди табыңыз, ошондо сиз билесиз. Анан жаккан нерсени кылганда обычно мындай саатты карабайсыз. Бир жумуш болсо, мисалы мен мурда бир жумушта иштеп элем, саатына айлыкка иштеген убакта жумушка барасың, анан иштеп атасың, карайсың да качан бүтөт экен саат, 6 качан болот, үйгө кетсем деген. Значит, ал жумуш сизге жакпайт экен да. Кээ бирки жумуш болот, мисалы коучинг, мисалы кече дагы ошондой болду, бир больницага барып тренинг кылып атсам, менин менеджерим Чыңгыз мырза отуруп эле саатты карайт да. Мен ал жерде саат канча болду билбейм, ал бат өтүп кетет да. Алчы ошол сыяктуу эгер саатты карабай жатсаңыз, ошол нерсени кылып атканда, ал нерсе сизге жаккан болот. Ошону табасыз. Анан бул жерде суроодо балким 40 деген жашты атайын айткан бир белгилүү эмес бар, жана кризис среднего возраста деген. Туура айтасыз, аны жакшы эстеттиңиз. Мен кризис среднего возраста, орто жаш кризиси деген бар да, middle age crisis. Бул деген сөз 35-тен кийин 50-ге чейин ошол аралыктагы элдер обычно бирдемке жетпесе, өзүнүн оюндагы, субъективно жетпедим. Любой киши, мисалы миллионер киши да мен жетпедим деп ойлоно берет, же акчасы жок жөнөкөй жумушчу киши да жетпедим деп ойлой берет. Ошол нерсе чынында мисалы мындай айтканда дүйнөнү башкарган кишилердин ойлоп тапкан нерсеси экен да. Андай кризис жок экен. Просто неге аны конкурентти жок кылыш үчүн жөнөкөй адамдар ушундай ийгиликтүү боло бербесин ар ким эле деп туруп, ошол нерсени мындай ойлоп тапкан экен дагы элге берген. Ошону карасаңыздар, периодично баягы ийгиликтүү кишилер же бай кишилер ошону айтып чыгышат да. Неге айтып чыгат деп мен өзүмдөн сурадым. Менин мындай кандай дегем, божомолум боюнча бул нерсе ошол элдердин оюнда туруш керек. Анткени мен азыр 39 жашымдамын, мен азыр кризис среднего возраста жашындамын. Бирок кризис болбой калды, анткени мен буну билдим, билгенден кийин айттым, чынында эле карасаңыздар, ошол 35-50 жаш арасында адам баласы эң күчтүү болот экен. Ак караны билген, эмоцияга алданбаган, мисалычы, өзүн токтоо, ак кара, анан бир чечим чыгарса, аябай мындай ийгиликтүү чечимдер чыгарат да. Аны каяктан билебиз? Ошол эле Андрю Карнеги, Эдисон, бүт дүйнөдөгү ийгиликтүү кишилер, бай кишилер ушул жагашан. Ошоларды 40 жаштан кийин, 40 жаштан кийин болгон. Мен ошону уккандан кийин мен анда эми байыт экенмин, эми дүйнөлүк коуч болот экенмин да. Мен ошол жерде кризис болуп калып калбадым да. Сиз дагы эгер 40 жаш болсоңуз, эми башталды. Эли жакындап калсаңыз. Мисалы пайгамбарыбыз канча жашта пайгамбарлык келген? 40 жашында. 40 жашында келген. Караңыз, Кудай дагы билет да бир адамдын канчалык мындай зрелый, эң мындай эми болотун, значит 40 жаш. Сиз ошол жаштагы элдер азыр угуп аткандар, көрөрмандар, угармандар, эгер 35-50 жаш арасында болсоңуздар, болду эми дебеңиздер. Именно ошол убакта болсуңуздар. Атак 70те болгондор да бар, андан мурда болгондор да бар, бирок именно ошол көпчүлүгү ушул убакта аябай эме болот экен да. Сиз эчтекеңиз таштабаңыз, баштаңыз. Кайсы коомдо жасаңыз, кээ бир коом болот го, мисалы бизде же айылда болсо, определен жаштан кийин эми картайдык деп калып калат го. Ал жерде сиз эми потенциалыңыз мындай өркүндө өсүп атканда таштап коет. Таштап коет. Ал жерде уже ошончо энергияңыз калып кетет. Андай деген сөз, мисалы мен iPhone 10 алдым, 11 алдым, канчалаган функциясы бар да. Мен только буну WhatsAppка колдоном, башка эчтеке колдонбойм. Анда калган эмелер, функциялар менен коет. Ал жерде память бар, ал жерде сүрөт бар, ал жерде бүт эмелер бар, Ошону функциялары ысырап болот. Ысырап болот мындай айтканда. Азыр сиздин эгер ушундай состояниеда бир чоң иштерди кылбасаңыз, ысырап болот. Анан кылганда да мынтип ойлобоңуз, сиздин оюңузда сөзсүз бир акча таап эмес, колуңуздан баягы жаккан нерсени кылганыңызда бүт нерседен акча таба алат. Мисалы бүт нерседен бай болсо болот. Ошого сиз эгер мисалы чач тарач, мен дайыма эле ушуну айтарым да. Чач тарач болсом акча аз болот, же ийгиликтүү болом эмес. Сиз чач тарач болсоңуз дагы, же мындай шыпырат го, көчө шыпырган, мындай жаман эмес. Бул ушул деле бир чоң нерсе. Айлыкка иштеп атат, анан аны бизнес кылат да. Бизнес кандай кылат? Мисалы компаниялар бар, тазалап берет. Мисалы ошондой компания ачат, мисалычы. Анын эмеси көп да, эми жолу. Да, суроолор бар экен. Бизнес тренер деген ким? Личный рост деген эмне? Финансовая грамотность кандай болот? Финансовая грамотность эмнени окутат? Бизнес тренердин кыймыл аракети кандай болуш керек? Бул бир кишине келген суроо. Анда бир-бирден суроо бериңиз, ошолордун бир-бирден жооп берели. Бизнес тренинг деген эмне?
Бизнес тренинг тренер деген ким, личный рост деген эмне? Мен мисалы Кыска жооп берсеңиз. мен өзүмдүн позициямды айтам да, мен азыркы шартта мен жашоого машыктырганда 4 тармакты карайм. Ден соолук, байлык, сүйүү, бакыт 4 тармакта ошону тең алып кетем. Бизнес тренинг деген ошо ден соолук, байлык, сүйүү, бакыт өтө ошо байлыкка кирген частында кирет. Анан бизнес тренинг деп азыркы учурда баарыбыз эле бизнес тренингге бара беребиз го, мисалычы. Биринчи адам баласы ал бизнес тренерби же ал мисалы художникпи, мисалы, туурабы? Бир экспертпи, ошону тандап алыш керек да. Бул бир нерседен эксперт болуп чыган, бүт баары бизнес кылса болот, бул сөзсүз эле. Бизнес тренер ошол бизнес кылганда ошол убакта техникаларды үйрөткөн киши. Ал өзү бизнесмен болушу да мүмкүн, болбошу да мүмкүн. Элдерди мынтип айтса, ал киши өзү эмнеге жетиптир деп бизнес тренерге айтып, анан ошого ишенбесе, анда өзүнө жамандык кылат, анткени ал бизнес тренердин эмеси болбошу мүмкүн. Мисалы, көпчүлүк спортчулардын тренерлери мондай өздөрү Майк Тайсон мисалы тренери мындай чоң боксер эмес да. Аны мынтип түшүнүш керек да, мынтип. Мисалы, Майк Тайсон дейли, Майк Тайсон бокска кирип атканда тренер сыртта турат, Бул Майк Тайсон эменин сырттан карайт да. Бокстун ичинде болуп атпайбы, ичинде болуп эме кылып атат, ал өзүнү сырттан карай албайт. Же тиги кишини да сырттан карай албайт. Буну тренери сырттан карайт дагы. Сырттан көзү болот да, мындай айткандачы. Бизнес тренер дагы өзү бизнестин ичинде болсо да, сиз бизнестин ичиндесиз, сизди сырттан карап айтып турат да. Бул сырттагы көзүңүз болот. Ойлосоңуз, сиз мисалы бир токойдун ичине кетип атасыз, чуркап кетип атасыз, туурабы? Каякка карап кеткениңизди билбейсиз да, каякта адашасыз да. Анан вертолеттон дейли, мондай. Сиздин тренер жогорудан карап турат дагы, анан оңго бурул, солго бурул деп айтып кетет да. Ал жерде сен өзүң чуркап айтасың го деп айтпайсың да, аны турат. Ошого тренерди мынтип адаштырбаш керек, өзүң эмнеге жеттиң, анан артыңан ичи. Өзү жеткен кишилер итеге айтпайт, алар тренер болгусу да келбейт. Мисалы, бай кишилер, Элон Маск мисалы дагы, алар тренер эмес. Ким тренер болуп атат? Тони Роббинс. Тони Роббинс эмне кылып атат? Ошол кишилерди изилдеп атат. Мындай айтканда мугалим да. Кишилер издеп түшүндүрүп берип атат сиздин түшүнүгүңүз боюнча. Бизнес тренер ошондой кылат да. А эгер өзү болгон киши айтпайбы десеңиз, өзү болгон киши айтканды билбейт, ага убакыт коротпойт, аны каалабайт, аны жактырбайт. Андай мисалдар да болгон тарыхта. Ооба, мисалы айтып атпаймынбы, Андрю Карнеги эмнеге Наполеон Хиллди алып атат? Анткени Наполеон Хилл бай эмес киши, жөн эле журналист киши. Андрю Карнеги бай киши, бирок Андрю Карнеги өзү түшүндүрүп айтат. Айтып атат да, агачы сен ушуну таап чык дейт да, байлыкты. Мен өзүм баймын дейт, билбейм кантип бай болгонумду дейт да. Анан бай кишилер айтып коет да, мен мындай кылдым, эртең менен турдум дейт, бирок ал ответ эмес, ал жооп эмес. Андан көп киши алдынат. Мына сиздер баарыңыздар 10 жылдан бери 5те туруңуздар, Элон Маск боло аласыздарбы? Боло албайсыздар. Сиз Элон Масктын ойлонгондой ойлонушуңуз керек, ошондой болосуз да. Кийинки суроо эмне эле? Личный рост деген эмне? Личный рост деген жеке өнүгүү, өзүгүнө. Бул аябай маанилүү. Менин ошол кылган ишим да ошол да. Жеке өнүктүрөм да, жеке өнүгүүгө салым кошом. Бул деген сөз, сиз жеке өнүксөңүз, сиздин ошол ден соолугуңузга салым болот, байлыгыңызга салым болот, сүйүүңүзгө, анан бактыңызга. Мындайча айтканда, өзүңүздү өнүктүргөнүңүз сырткы нерселерге таасир берет. Эгер сиз бай болгуңуз келсе, анда өзүңүздү өнүктүрүңүз керек. Мисалы, бүт бай кишилер, ийгиликтүү кишилер өздөрүн аябай өнүктүргөн. Өздөрүн өнүктүрүү эмне деген? Ден соолугуңуз чың болуш керек. Мисалы, эркек киши болсо мындай, мисалы, мурда таш доорунда аң улоп чыкканда алар мындай физикалык жактан күчтүү болгон да. Азыркы учурда андай жумуш болбогон үчүн, биз үйдө эле отурган үчүн, мындай жумуштарыбыз анда физики кыйынчылык болгон үчүн бир эркек киши жок дегенде 10 жолу тартыла алыш керек да. Бул стандарт экен да. Буну мен тренерим айтты, эми 10 жолу тартынышың керек дейт да, мен залга баргандачы. Анан ошол стандарт. Эгер ага жетпесеңиз, азыр мындай стандарттын ылдыйында болуңуз да. 20 жолу тартынсаңыз, анда стандарттын жогоруда. Орточо эсеп менен эркектер 10 жолу тартыла алышы керек. Ошого жеке өнүгүү, өзүңүздү физикалык жактан, менталдык жактан кантип бактылуу болосуз. Сиз мисалы үй бүлөңүздө бактылуу болушуңуз үчүн өзүңүз өнүгүшүңүз керек, психологияңызды өнүктүрүшүңүз керек, жеке өнүгүү тренингдерге катышышыңыз керек, жашоого машыгышыңыз керек. Кийинки суроо эмне эле? Кийинки суроо финансовый грамотность кандай болот? Финансовый грамотность эмнени окутат? Финансовый грамотность деген финанс деген эмнени билдирет? Акча, туурабы? Мисалы, акчаны кантип колдонуласыз? Мисалы, мен кичикимде ата-энем иштейт эле, акча табат эле, айлык алат дегенди билем, иштейт дегенди билем, акчасы бар дедим, анан ошол акча келди дейли. Мисалы, жумушчу кишилер, мындай ишчи менталитети болгон кишилер
акчаны мисалы бир ай иштейт, анан ай бүткөндөн кийин акчасын жеткириш керек да, ошол убакка чейинчи. Акча жетпей атат да. Акча жеткирет, анан кийин успех. Жетти акча, бир айга ошону короттум. Анан кээ бирде мындай болот, акча ашып калат да. Акча ашып калганда эмне кылат жумушчу киши? Ашып калды, мону алайын деп жүрөт элем деп барып ошол акчасын корот да. Мындай айтканда жумушчу кишилердин, жумушчу менталитетинин эмеси айдын аягына чейин акчаны бүтүрүш керек, ошондой болот да. Анан бизнес менталитети же бай менталитеттердер булар акчаны коротпой мындай топ-топ анан аны көбөйткөнгө аракет кылат да. Жөн эле карасаңыздар, мисалы көп кишиде бул мектепте окутулган эмес, ата-энебиз билбейт. Биз финансовый неграмотный кишибиз да. Мындай айтканда биз окуган, жазганды билбейбиз го, мындай окууга сабатсыз болуп атпайбы. Биз акчадан сабатсызбыз. Анткени акча келгенде эмне кылганды билбейбиз да. Сиз мисалы ошондой техникаларды үйрөтөт бизнес тренерде, мисалы 10%, 5%-ин бир жака салып кой, мындай топто дейт да. Азыр 2-3 киши менен суроо берди WhatsApp'тардан. Айтат, мен ушунтип эле иштеп жүрөм, бирок акча топтой айтам дейт. Ал эженин иштеп тапканы маанисиз. Ал көп тапса да ошону чыгарып салса акчасы жок. Азыр мындай айтканда 1 миллионер киши акчасы болбошу мүмкүн. Мисалычы мындай кедей болуп жашаганда акча жетпейт агачы. 1 миллион таап атат. Анткени анын расходу ошондой. Бирок мисалы 20 000 сом тапкан кишиде акча болушу мүмкүн да. Бул жерде канча акча тапканың эмес, ошо акчаны кантип коротконуң, үнөмдөгөнүң да. Көбүнчө биз мисалы жөн эле финансовый неграмотность мындай да, базарга чыгабыз дагы, чыгып, мисалы магазинге барасыз да, списогиңиз жок, барасыз дагы бүт нерсени ала бересиз. Колдонбойсуз. Барасыз, акция болуп атат деп бир кийим аласыз, ал кийимди кийбейсиз, анан бирөөгө берип саласыз. Анан бизде балким болбой билем, бирок батыш өлкөлөрүндө скидка болуп дегенде бүт баарын алат дагы, үйгө барып, кээ бирде менин досум бар, аялы американка. Мынтип кээ бирде этикеткасы менен кийимдерди ыргытабыз дейт да. Неге алдың деп келинчегине айтса, ошо скидка болуп аткан бул акчага буну ала албайсың деп, бирок сен кийбейсиң да, туурабы, үйдө турат мисалычы. Ошого мен мындай кылдым, мен биринчи өзүм стилимди таптым да, кийим боюнчачы. Финансовый грамотностька кирип кетти. Мен мисалы классикий кийем, болду. Анан баратканда список жазам, ушуну алам деп. Мага мисалы 3 көйнөк жетпейт мындай деп. Анан базарга картошка ушундай деп баргандан кийин ошо списокти кылдыңыз, чек кылдыңыз, болду, үйгө келе бересиз. Эгер мындай плансыз жасасаңыз, анда барасыз, акчаңызды коротуп саласыз. Бүт баарын же керексиз нерселерди алып аласыз. Ошого финансовый грамотность акчаны кантип коротуш керек, кантип колдонуш керек, кантип табыш керек, ошону билиш керек. Бул нерсе мектептерде окутулбайт. Саламатсызбы Максат байке, сүйүү жөнүндө суроом дейт. Мисалы мен балдар менен достук мамиледе жакшы сүйлөшөм, алар мага жагат. Ал эми кээ бири сезимдерин билдирсе, мага такыр жакпай калат. Ошол күнгө чейин жаккан. Ушул мүнөздөн кантип арылса болот дейт. Балдар дегенде кандай, достору? Мына кайрап коеюн. Балдар менен достук мамиледе жакшы сүйлөшөм дейт. Демек, кыз кишкен, алар мага жагат. Ал эми кээ бир сезимдерин билдирсе, мага такыр жакпай калат. Ошол күнгө чейин жаккан. Ушул мүнөздөн кантип арылса болот дейт. Жакпай калган мүнөзүн эме кылыш керекпи? Эгер мисалы кандайдыр бир сезимдерин билдиргенде жакпай калат экен. Бул күнгө чейин жаккан дейт. Бул мындайча айтканда сезим деген бул чындык да. Чындык дегенде бир адам сезип атса, ал нерсе туура. Мисалы кантип арылса болот деген, ал сезим менен эме кыла албайт да. Сезимге мен мындай логичный жооп бере албайм да. Анын жаккан нерсеси, мисалы сиз эмнеге кызыл жакшы көрөсүз, билбейм дейсиз да, туурабы? Анан аны жактыр. Анда сиз эгер ошол кишини жактырсаңыз, анын биринчи жакшы жактарын караңыз, жазыңыз деп коюн, ушул жагы жагат. Анан жаман жактарын жазыңыз, ушул жакпайт. Ошондо караңыз, кайсыл жагы көбүрөөк болсо, анан тигил жагыны дагы кошуп алыңыз, минустарын кошуп алыңыз да. Анткени көбүнчө минустарын эме кылбаса, кыйынчылык болот да. Жөн эле жакшы жактарын көрөт го. Суроо ушулбу? Дос мына суроо, жаңы сурообу? Ошол эле суроо. Дос болуп жүргөн балдары сүйүүсүн билдирсе, жакпай калат экен дейт. Ошол эмесин да. Түшүнүктүү. Бул аял киши болуп атабы? Дос болуп жүргөн балдар сүйүүнү эмесе, жактырбайбы. Биринчи дос болуп жүргөнбү, анда? Жүрөт экен дагы, анан ал деген сөз, түшүнүктүү, мындай экен да, анда. Ал кыз чынында алар менен дос болсо, мындай жигит катары албаган үчүн, анан тигилер ошо дос болсо сүйлөшсө болот да. Мисалы жигит болуп калса, анда баягындай чынында аны сүйөбү, сүйбөйбү. Значит, бул кыз сиз ошо досуңузду мындай жигит катары сүйбөйт экенсиз да, ошол эмени. Анда бул сиздин сезимиңиз, сүйбөсөңүз сүйбөйсүз, анда башка бирөөнү сүйөсүз. Ошону караш керек. Эгер бирөө ошону сүйүшүм керек десеңиз, анда өзүңүз билесиз, анда аны жанагы айткандай канча жакшы жактары бар, анын жаман жактары бар деп туруп, анан жаман жагын кошуп алышыңыз керек да.
саламатсызбы? Сайдмурат Давлатовдун тренинги жана китептери жагабы сизге. Мен ошонун китептерин окуп көп нерсени түшүндүм дейт. Сайдмурат Давлатовдун китептерин мен окуган жокмун, ачык айтыш керек болсо. Анын 1-2 видеосун көрдүм. Бирок Сайдмурат Давлатов ошол ийгиликтүү киши, ошол состояниеден ошого чыккан. Анын сөзсүз эме окусаңыз, финансовый жактан технический нерселерди үйрөтөт. Анын бир эле жагы бар. Көп бизнес тренерлер, мен анткени бизнес тренерлер, мен американецтер окуйм да. Мисалы Тони Роббинс, Брайан Трейси, анан Джон Кеха, ошолордун бүт баягы бизнес тренерлердин көп нерсеси аябай жакшы. Анан кээ-бирки минустар бар. Минус дегенде эми жеткиликтүү эмес. Анткени мен андан да чоң коучтар таптым да. Андан да чоң коучтар тапканда алардын мындай бир аз жетишпей калган жерлерин таптым. Тони Роббинстикини, Брайан Трейсиникин ошолордун таптым да. Давлатовдуку да в том числе ошондой. Бизнес жагынан аябай эме, сиз сөзсүз эчтеке билбесеңиз аны сөзсүз үйрөнүшүңүз керек. Анан бүткөндөн кийин сизге уже жетиштүү болбой калса, андан чоң коучтарга чыгасыз да. Ошол сыяктуу Давлатовдуку аябай жакшы. Бүт баягы финансовый ал деле ошол булактардан үйрөнөт да. Бул бизнес тренер. Анан баягы кээ-бирде баягы 1-2 жерини мен өзүм да ошентип Брайан Трейсилерден үйрөнүп жүргөндөн кийин бир эмелерин таптым да. Кичинекей мындай ошибкаларын таптым да. Анткени андан чоң тренерлерден үйрөнгөндөн кийин салыштырсам чынында эле ал жерде бир мындай жетишпеген нерсе бар экен. Кемчиликтер бар экен. Эми кемчиликке мындай иштебеген нерсе бар да. Мисалы анын айткан нерсеси баарына иштей бербейт, ал бизнесмен болуп атса, туурабы? Сиз жөнөкөй жумушчу болсоңуз, биринчи очередь муну таап алыш керек да. Мисалы бизнес тренер чыгып алып эле бизнес жөнүндө айта берет да. Сиз бизнесмен эмессиз. Сизди сразу бизнеске кирип ал нерсени ойлогон сизге мына кыйын болот дагы. Анткени ал сиз мисалы 3-класста окуп атасыз, азыр 10-класстын математикасын үйрөнгөн кирип атасыз да. Ошондо кыйын болуп калат. Анан сиз ал жерде кээ-бирки нерселер мына технический нерсе эмес. Ошол бизнес тренер техниканы үйрөтөт. Ошол сиздин ичиңиздеги кубулуштарды эмес, именно техниканы үйрөтөт, технический нерселерди. Сиздин ичиңиздеги өзгөрмөйүнчө ал техника сизге жардам бербейт да. Мисалы айталы, мен ичимде мисалы залга баргым келбейт да, мисалы. Анан кийин мага гираны монт көтөрөсүн, тигинди көтөрөсүн деген мага уже кызыксыз да. Аны мен залга баргандан кийин мен аны алып кызыкпагандан кийин. Сиз да мисалы бизнесмен болуп акча табам деп кызыкпаганыңыздан кийин сиз ага барганыңыз менен анча жардам бербейт да. Чет жака чыгып билим алгым келет, өз оюмду эркин сүйлөп, эл менен маектешип, эл менен жүргүм келет. Бирок азыркы учурда Москвага жөнөп жатам иштегени, жакында үй алган эле, кичине акча жетпей жатат. Чет жака чыгыш үчүн да бир аз акча керек. Иштеп өзүмө окуума жумшайын десем, үйдүн акчасын төлөш керек. Деги эмне кылышты билбей калдым. 21-ге чыктым, кыз бала күйөөгө тигичекти окуп иштеп дагы башка дегенде эмне кылсам, Москвага барсамбы же дейт. Кыз бала. Кыз бала экен, үй алган, эме кылтат. Биринчи кыз балага турмушка чыгыш керек. Анткени мен кээ-биркилер билем, мындай турмушка чыкпай эме болуп калсаңыздар, кийинки жашоодо, мисалы мен өзүм эсимде, мен кеч үйлөндүм. Мен өзүм үчүн мен 28 жашында үйлөндүм. Кеч эмес, маркимге артырды, бирок мен американец досторума Max, you're crazy дейт да. Мен 28-де үйлөнүп атам деп досторум айтсам, американецтер, "Hey, жинсиңби?" дейт да. Дагы эрте үйлөнүп атасың. Анан сен не кыласың десем, андай планым жок дейт. Азыр үйүндүн эмесин бүтүрөйүн дейт да. Акчасы төлөп андай. Алар 35-те үйлөнөп. Мен бирок менин досторум эрте үйлөнгөндөр бар да, 21 жашында, 22 жашында. Бир айылдык бир классташыбыз бар, 11 жашында үйлөнгөн. Эми мындай да, мен ошондо мисалы 25 жашында үйлөнөкмүн, бирок мындай иштейм деп, окууну бүтүрдүм, иштейм деп атам. Ичимде бир эме бар да, кандай десем, бирдемке жетпейт да, мисалы настроением жок. Хоть акча таап эме кылып, мындай бир полноценный болбойсуң да, ичиңде бирдемке кем болуп калган боло берет. Ошого анан үйлөнгөндөн кийин уже бүт, уже мындай толук болот да адамчы. Анан мындай социальный баскы болбойт, мындай давление болбойт, басым болбойт, эмелер болбойт. Аны өзүңдү эме жакшы сезесиң да, анан кийин уже мындай бир эме бар. Эртең менен турганда эмне кылам деп ойлонуп келет эле да. Анан үйлөнгөндөн кийин ал суроо жок. Эртең менен турганда эчтеке кылсам бала багыш керек дейм да. Барып акча табыш керек. Жок дегенде ошол бар да. Ошого турмушка чыгыш керек. Экинчиси, акчага байлабаш керек. Эң көп проблема бизде азыр акчага такалат экен деген сөз, бул обман, мындай алдамчы сөз. Караңыздар, көп нерсеңиздер акчасыз болгон нерсе. Бирок барктабайбыз, Мисалы мен Америкага барам деп кичинемде жүргөндө акчам жок эле, менин эмем жок. Бир жол чыгат да, бирөө карыз берет, бирөө мындай кылат. Бирдемке жол чыгат. Сиз ошону биринчи каалашыңыз керек. Эгер шарттанып алсаңыз, анда ошол шартыңыз болот. Анткени мындай нерсе бар да, сиз эмнеге күмөн кылсаңыз, ошол нерсеңиз болот. Мисалы,
Москвага барсам аз акча таппай калам деп ойлосоңуз, баргандан кийин чын эле таппай каласыз. Бул ушундай көрүнбөгөн закон. Сиз ошо күмөндө эме кылышыңыз керек да. Мен турмушка чыгам, баягы үйүм болот, законство окуйм, ушулар кылам деп максат коюп кыла берсеңиз, каалай берсеңиз, анан жолдор ачылат. Бул ушундай закон. Сиз бир нерсеге решение кылгандан кийин, чечим чыгаргандан кийин, анан мындай закон бар да, көрүнбөгөн закон. Тартылуу закон деген бар да. Сиз ошол целге бара турган, ошол максатыңызга бара турган адамдарды тартасыз. Сиз ошолор менен таанышып каласыз. Ошол текстти окуп каласыз, ошол кинону көрүп каласыз, керектүү нерсечи. Ошол кишиге жолугуп каласыз, же ошол нерсе бизнесиңиз болуп калат, жумушуңуз болуп калат, ошентип аягында ошол жака барасыз. Ошон үчүн чечим чыгара беришиңиз керек. Сиз өзүңүздүн кантип деп ойлобой, эмне каалайсыз? Болду. Анан эмне үчүн каалайсыз? Желанияңызды экөөнү жазып коюңуз. Кантип дегенге жооп бериңиз, бирок сиздин жообуңуз 10%. Ошону менен баштаңыз, анан жолдор ачылат, канчалаган болбогон нерселер чыгат. Сиздин жашооңузда болгон теги эле ушуга чейин акча таап же бирдемке кылсаңыз, жашооңуз караңыз, плансыз эле, өзүңүз билген эмессиз, жолдон бирөө менен таанышып калдыңыз, бирдемке болду, аягында ошол нерсеге жеттиңиз, үй алдыңыз мисалы, же ошол каалоодон улам болуп атат, Жана Наполеон Хиллди бүтүрүп коюш керек. Анан кыскача айтып атам дагы, Наполеон Хилл деген бир жазуучу бар. Анын жазган китеби 1930-жылдары жазган. Анын ойлон жана байы деген, ойлон байы, иште байы, план кыл байы эмес, ойлон байы. Эгер сиз ал байлыкты ойлонбосоңуз, ал хоть план кыласыз, хоть 1000 жолу 5те турасыз, айырмасы жок. Сиз ал нерсеге жетпейсиз. Ошон үчүн ойлонуп, анан байышыңыз керек. Ошол киши, ойлон жана бай деген кишиде эки эле нерсе бар. Аябай жөнөкөйлүктү да айтып кетебиз. Жөнөкөй, бирок эч ким буну түшүнбөйт. Неге түшүнбөйт билесиздерби? Жөнөкөй адам, мындай жөнөкөй адам эмне? Карапайым калк эле, мындай окуган. Алар баягы жөнөкөй нерсени тааныбайт да. Ушул эле деп өтүп кетет мисалычы. А бирок дүйнөнү башкарган кишилерди мен коучтарды уктум. Алар ошо жөнөкөй нерседе эксперт. Эксперт дегенде мастер, мындай мастер. Адиси ошол иштин ошо жөнөкөй нерседе. Жөнөкөй нерсе эмне? Биринчи сайтта define your goal, define your exact goal and have a burning desire. Сен ошол максатыңды аныкта дейт, точно бил дейт да, эмне болгон такта дейт да, өзүңдүкү болсун, анан кийин аябай каала дейт. Оттой жанган каалооң болсун, бүттү. Эки эле нерсени кылыңыз болду. Калгандары өзү болуп кетет. Чынында эле өзү болуп кетет. Мен канча текшердим, буну канча кишилердин жашоосун уктум, ийгиликтүү кишилердин. Баягы ийгиликтүү кишилер да ошону кылган, бирок ошо бай кишилер ушуну билбейт дагы, кантип кылдым деп, эртең менен турдум, мындай кылдым, тигиндей кылдым деп айтат. Сиздер дүйнөнүн баары ошолорду карап, Илон Маск мындай кылып, эртең менен туруп кылып атат. Алар неге жетишпей атат? Анткени ал жөнөкөй техника туура эмес. Алар кантип дегенге кирип алгандагы ийгиликке жетпей атат. Кыргызсызбы? Сизге секрет айтып атам азыр. Сиз жөн эле эмне деген табыңыз, анан аябай отто жанган каалооңуз болсун. Алмапыш озмо түш эмес. Сиз андай болбойт деп ойлобоңуз. Кылып көрүңүз, кичине нерсеге максатыңызга кылып көрүңүз. Точно билиңиз, эмне каалайсыз? Костюм. Мисалы, костюм каалайм деп. Анан эмне үчүн каалайсыз? Ошо костюмду мисалы свиданияга кеп барам, мисалы, же бир эмеге сахнага чыгам, же бирөө менен жолугам, же бир интервьюга барам, собеседованиягачы. Болду, эмне аябай каалаңыз ошону, аябай каалап ошону күнүгө ойлонуңуз, бир жол чыгат. Эгер акча менен болсо, бир жактан акча келип калат, иштеп каласыз, айлык көтөрүлөт, бирөө акча берет, карызын берет, андай мындай болот, ошого аласыз. Эгер акчасыз болсо, бирөө подарка кылып коюшу мүмкүн, же бирөө бартер кылышы мүмкүн. Мисалы, менде көп бартерлер болду. Айтат, мен мисалы $5000 базы балдарымды эмеге жиберем да, Lego класскачы 3 балам берсем $5000 дейт да. Анан бир жылдыгына ошентип айтат, эми 1 эле саат жумасына. Анан мен сүйлөшкөндө ал жерде мен тааныш болчу, сен мага бизге тренинг кылып бер, балдарың бизге келе берсин дейт да. Анан болуптур, мен ага бир жумасына бир жолу тренинг кылам, мен балдарым да ошол жака 3 балам тең Лего бар. Бул жерде эгер алар жиберем, сен $5000 болушу керек деп анан ойлонуп жүрсөм, ал келмейинче болбойт деп ойлойм да, чынында эле ансыз акчасыз болот да көп нерселерчи. Ошого акчага такалат деп айтпаңыздар. Саламатсызбы, адам канткенде өзүнүн психологиялык жактан өнүктүрө алат, кантип туура бат өнүктүрсө болот дейт. Туура бат өнүктүргөн деген ошо биринчи ой өнүктүрөт. Сиз чуркаңыз, физический нерсе кылыңыз, алар нерсе сизди өнүктүрбөйт. Ал нерселер сизди бай кылбайт. Мисалы, катуу иштеген, туурабы? Сиз келиңиз, мисалы, бир аз акчага иштеген жерде аябай катуу иштеңиз. Калсаңыз 18 сааттан иштеңиз,
базарда иштейсизби, бир жерде иштейсизби? Ал иштей берсин. Мен базардагылардын да клиенттерим бар, ошо базарда иштеп жүрөт. Анан мындай ийгиликке жетпей атам, бир акча топтоп атам дейт. Жөнөкөй жумуштагыларда биринчи оюңузга алып келишиңиз керек да, ойлонушуңуз керек. Эмне каалайсыз? Анан ошол мен айткан метафизик закондор бар да, көрүнбөгөн закондорду колдонушуңуз керек. Ошондо бат өнүгөсүз. Моментально өнүгөсүз. Мисалы менин бизнесим бар да кички. Бирок мен Гуанчжоудо мен өзүмдү тапкандан кийин, мен коуч болом дегенден кийин аны моментально таштап койдум. Клиенттен акча да алган жокмун. Бир балага айттым, ошону өзүң кыл, кааласаң, кылбасаң жаап кое бер дедим. Ошо кички бизнести. Ошол сыяктуу сиз эгер каалаган нерсеңиз болсо, уже эчтеке кылгыңыз келбей калат, башка нерсе кылгыңыз келбей калат. Мен азыр барып мен айтышник болуп эмени үйрөнгүм келбейт да, уже эмнегенде мага эч эме жок, тартпайт ал жак. Мага эмне тартат? Дүйнөлүк коуч болгум келет. Ошого эмне керек болсо кылыш керек. Ошого азыр биринчи баскычым Кыргызстанда сиздер менен биринчи эмемди сиздер менен бөлүшөм. Мындай сиздер туңгуч менин жашоого машыгуучулар болосуз, trainees. Анан кийин мен Кытайда кылам, анан Южный Southeast Asia деп коелу, баягы түштүк батыш жактагы өлкөлөр, ошондо буюрса дүйнөгө чыгабыз. Мурда WhatsApp аркылуу англис тилин үйрөтөт элеңер, ошол сыяктуу WhatsApp аркылуу тренингде өтөсүңөрбү? Анан Бишкекке келипсиз, Бишкекте дагы өтчү элеңер. Быйыл да болобу дейт тренинг. Албетте күндөрү датасын айтып койгулачы дейт. Биз WhatsApp аркылуу англиски өтүлүк аз дагы эле болуп атат. Аны бир жакын бир коллегама таштадым. Ал аны аябай жакшы билет, ошону менен алып кетип атат. Мен анан Чыңгыз мырза экөөбүз биз WhatsApp коучинг өттүк, тренингге. Аз WhatsApp аркылуу тренинг өтөбүз. Жумасына 3 жыл жиберебиз. Бизге катталыңыз, жазылыңыз, анан суроо детальный жооп беришет. WhatsApp аркылуу тренингибиз бар. 1 жылдан бери кылып келатабыз. Кыргызстанга келгенде тренинг өтөбүз, албетте өтөбүз. 18 январда ушул суббота күнү биринчи тренингибиз башталат. 2020 ийгилик жылым деген. Бул максат коюп, план коюп, ага кантип жетип, ошону детально үйрөтөбүз, тренинг кылабыз ошол жерде. Жибек жолу 555 дареги боюнча саат 14:30да болот. 0770 521 321 номерлер аркылуу, WhatsApp аркылуу жазсаңыздар, дагы деталдуу маалымат алсаңыздар болот. Сөзсүз келиңиздер, анткени караңыздар, мен биринчи чыккан өлкөм Германия. Германияда бир 4 жылдай калдым, 5 жылдай калдым. Анан Америкага бардым. Булар чоң өлкөлөр, булар экономикасы чоң өлкөлөр, булар культуранын өнүккөн өлкөлөрү, цивилизациянын өнүккөн өлкөлөрү. Германия, Америкага барып жашадым, ал жерде 4 жыл. Анан Россияга келдим, Москвага келдим. Мен Москвадагы кыргыздардын абалын да билем. Анткени мен ошол жерде да 4 жыл жашадым. Анан Кытайга кеттим, андан кийин азыр Кытайда 6 жылдан бери жашап атам. Үй бүлөм ошол жакта. Ошондо мен Германияда, Америкада, Россияда, Кытайда чоң державалары өлкөлөрүндө ар биринде 4 жылдардан 5 жылдан жашап келдим. Ошол жерде үйрөнгөн нерселеримди, тажрыйбаларымды айтам. Андан сырткары кыргыздардын именно сиздин түшүнө тургандай нерсе менен түшүндүрөм, чтобы сизге мындай движок болот да, мындай кыймыл болот. Анткени мен муну каяктан билдим? Мен коуч болгондо мен досторума айттым да, мындай китептен үйрөндүм деп айтсам, биринчи алар айтканда мен ал китепти мен окуамын дейт да, мага таасир берген эмес. Мен ошол китептен ошолорго түшүндүрүп айтып берсем, аларга аябай таасир берди да. Алар көрсө, булар эми американецтер да, буларга болот, бизге каяктан болот эле деп ойлойт. Бирок мен кыргыз, мен өзүм кылдым, ошону жашадым, ошону аткардым деп айтсам, аябай таасирдүү болду да. Мисалы Америкада бирөө ийгиликтүү McKinsey'де иштеп атат десе, эч ким олуптур, ал американец компания, американецтер иштейт деп. Бирок кече жакында Азаттыктан көрүм, бир кыргыз бала, кыргыз жигит иштеп атыптыр. Замир Акимбеков. Билбейм да, бирок аябай мага эме болду. Ал уже мага таасир берди, туурабы? Мисалы бир американец англисче сүйлөсө, сизге таасир бербейт, бирок бир кыргыз жөнөкөй айылдан чыккан, мен мисалы айылдан чыккандан кийин англисчен сүйлөсө, сизге таасир бериши мүмкүн да. Ушул кыргыз да кылып атса, значит мен да кылам дегенчи. Тем более бул айылдан чыкса, мен шаарда өскөнмүн депчи. Мүмкүнчүлүктөрүм бар да. Ошого I think you can do it. So yeah, like imagine, like I speak the way how Americans speak, right? This is just proud, you know. But anyways, ушинтип сүйлөсөк, анда кыргыз кылса, анда мен да кылам деп туруп сизге таасир. Ошого келиңиздер тренингдерге, бүт нерсемди айтып берем. Убакыт азайып баратат азыр. Кандайсыңар, келинчегим салон ачып берчи дейт. Ачалы десек акчага такалат, акчасы жок, кантип ачса болот дейт. Туура. Сиз анда акчасы жок, мындай кыласыз. Сиз ошону
именно кайсыны каалайсыз? Шаарды караңыз, ошолорго барыңыз. Бул жерде сиз мындай сезимдериңизди ойготушуңуз керек да. Салонго барасыз, ошол салонду карайсыз, кимдин салону болсо эле барасыз дагы, эми бирөөлөрдүн салонуна барасыз да, кандай салон, кантип иштетет. Ошол жөнүндө изилдейсиз, анан аябай жазып алып, менин салонум бар дейсиз дагы, аябай каалай бересиз. Келинчегиңиз аябай кааласын, сиз аябай каалаңыз, экөөңүз тең отуруп алып калабыз, алабыз деңиз, акчабыз жок, болбойт деп айтмаңыз. Сиз ошону каалаганда сөзсүз болот. Же партнер чыгып калат, же мону иштеткиле деп калат, же бирөөнүкү ошол жерде жөнүнө турат, арзанга берет. Мисалы, ошол сыяктуу нерселер аябай көп болот. Сиз ошол бул закон, бул техника, мен ушуларды үйрөтөм. Бул деген сөз, бул көрүнбөгөн закон. Буну көп киши билбейт. Мындайча айтканда дүйнөдө 90% билбейт. Анткени мен дүйнөдө 10% ийгиликтүү кишилердин үйрөнгөн нерселерим булар. Аны каяктан билем? Мен аңгыча билем. Мен ошол кишилерди таптым. Ошол кишилер менен эме кылдым, тренинг алдым, ошолордун тренинг эмелерин үйрөндүм, техникаларын үйрөндүм, ошону өзүмө колдондум. Мага аябай иштеп атат. Мен дүйнөлүк коуч болом деп максат койдум. Бир кыргыздан дүйнөлүк коуч чыгабы? Чыгат экен. Анткени мен ушуга окшогон көп нерсени кылдым. Мисалы, Москвада гастарбайтер бизби, бирок мен иштеген жер, мен Лукойл, Газпром, Тимофей Мозгов деген баскетбол эме оюнчусу бар. Азыр NBA-де ойнойт, Америкада. Ошого мен сабак бердим. Канчалаган чоң компанияга сабак бердим. Аны кыргыз айылдан өскөн кыргыз кылды. Значит, мен мировой коуч болом, ушундай нерселер болуп кетет. Аны итагеле мен кылбайм. Мен аябай каалайм, эмнени каалайм, мировой коучмун. Эмне үчүн каалайм? Оттой жанган эмем, мен дүйнөгө салым кошкум келет. Ошон үчүн мен чет өлкөдө жашайм да. Ошон үчүн мен дүйнөгө чет өлкөдөн Кыргызстанга келип кетип турам да. Ошол нерсе болот, сизге да болот. Ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип жетти. Кыскача бир жыйынтыктап туруп соңуна чыгасак. Ийгиликтин сырыны, ийгиликтүү адамдардын эмеси, булар эмне каалаганын аябай жакшы билет. Экинчиси аябай оттой жоңго каалоосу болот. Эки эле нерсе, башка нерсени үйрөнбөңүздөр. Эмне каалаңыздар, издеп табыңыздар, анан эмне үчүнгө жооп бериңиздер, эмне үчүн ошол нерсе жетет сиздерге, аябай каалаңыздар. Аягына ошондой ийгиликтүү болосуздар. Чоң рахмат. Чоң рахмат, баарыңыздарга ийгилик каалайбыз. Эртең Кулактан келген, жүрөккө сиңген